Жолдош офицерлер, прапорщиктер, урматтуу кесиптештер, сиздерди де алдыда келе жаткан жазаларды аткаруу тутумунун кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктаймын. Жазык аткаруу системасы көп тармактан айырмаланып, өлкөбүздүн атайын контингент менен иштеген ирик укук коргоо органдарынын бири болуп саналат. Андыктан биздин жумуш ары түйшүктүү, ары жоопкерчиликтүү. Бүгүн мен аскердик ант берилип, мекенди чексиз сүйүү менен өз милдетин айбирдүү аткарып келген ар бир кызматкерге алкыш айткым келет. Сиздер мамлекеттүүлүктү чыңдоого, өлкөнүн ички коркунучтардан сактоого өз салымдарыңыздарды кошуп келесиздер. Биздин баарыбыздын аракетибиз менен бул тармакта бир катар иштер жасалды. Бир катар максаттар мерчемделип турат. Мунун баардыгы Кыргыз Республикасынын өнүгүшү, андагы жарандардын бакубат жашоосуна арналат. Андыктан биздин максаттар ишке ашат деп ишенем. Ушул майрам күнүндө сиздерге кесип көйгөйүңүздөр, күзүлмөн жана татаал эмгегиңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Чың ден соолук, бакубат жашоо, үй бүлөлүк бакыт таалай жана жоопкуу иштериңиздерге ийгиликтерди каалайм. Өлкөбүздө дайыма тынчтык жана биримдик болсун. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы азыркы кезге чейин ар кандай жолдорду басып өттү. Аталган кызмат бир кезде Ички иштер министрлигине караса, кийинчерээк Юстиция министрлигинин алдында болгон. Кандай учур болбосун, кызмат соттолгондорду кайра социалдаштыруу, алардын ден соолугун чыңдоо, кайрадан толук кандуу жаран катары коомго алып келүү үчүн алардын укугун жана эркиндигин сактоо, кайра кылмыш кылууга барбастыгына жардам көрсөтүү боюнча иштерди аткарып келди. Аталган кызматтын төрагасы генерал-майор Мелис Турганбаев өткөн жылы бул тармакта олуттуу иштер жасалып, кийинки жылга карата бир катар мерчемдер коюлганын белгилеп өттү. Ал соттолгондорду эмгекке тартуу максатында өткөн жылы эле 14 өндүрүштүк участогу жаңы ачылганын айтат. Анын 6-сы мекемелердин өз күчү менен ишке киргизилсе, 8 жаңы участок келечек мамлекеттик ишканасынын жардамы менен ачылган. Натыйжада миңдеген соттолгон адам иш менен камсыздалган. Кызмат соттолгондорду иш менен алаксытуу аркылуу мекемелердин муктаждыгын да чечип келет. Маселен, 26 мекемеде мал чарба багытында ачылган өндүрүштүк участок аркылуу бүтүндөй шүй өрөөнүндөгү соттолгондор эт менен камсыз кылынууда. Мындан сырткары, нан менен камсыздоо жолго коюлуп, былтыркы жылы 6 набайканада 48 миллион сомдук нан иштелип чыгарылган. Натыйжада бул азык тышка да чыгарылып, коргоо жана чек ара түзүмүнө таратылууда. Ошондой эле бал өндүрүү, балык өстүрүү, жумуртка менен камсыз кылуу, кирпич жана брусчаткаларды чыгаруу боюнча иштер алып барылууда. Жалпысынан былтыр ишканалар тарабынан 192 миллион сомдук киреше алынып келген. Албетте, бул тармакта соттолгондорду тарбиялоо эң негизги багыт болушу керек. Андыктан жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматында 6 кесиптик окуу жайда 22 кесип боюнча курстар түзүлүп, анда 1700дөн ашык адамдар окушат. Бул алар жаза мөөнөтүн өтөп бүткөн соң жан багууга шарт түзүп берет. Санариптештирүү максатында жана мекемелердеги ыкчам режимдик жагдайга онлайн режимде видео байкоо жүргүзүү максатында аталган кызматта мониторинг жана анализ борбору түзүлгөн. Бирдиктүү борбор ачылгандан бери жабык жайларда 500гө чукул видео көзөмөл камералары коюлган. Бул соттолгондордун да, кызматкерлердин да коопсуздугун жана тартибин жөнгө салууга өбөлгө болууда. Ошондой эле өткөн жылы аталган кызматта иштин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында кызматтарды оптималдаштыруу жүргүзүлүп, борбордук аппаратта 13%га кыскаруу болуп, соттолгондордун кармоо шарттарын, кызматкерлердин жумуш шарттарын жакшыртуу максатында мекемелерде жана борбордук аппаратта курулуш, оңдоп түзөө иштери жүргүзүлдү. Кызматкерлердин ден соолугун чыңдоо жана ооруларды алдын алуу үчүн госпиталь жана бейтапкана ачылып, бул жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын тарыхында биринчи түзүлгөн поликлиника оорукана болуп калды. 50 бейтапка ылайыкталган жайда учурда бардык шарттар бар. Ооруканада да, клиникада да кызматкерлерди, ардагерлерди жана алардын үй бүлө мүчөлөрүн кабыл алуу үчүн тиш доктор, гинеколог, терапевт, лор, окулист, психиатр кабинеттери иштеп, профилактикалык дарылоо иштери жасалат. Акыркы жылдары кызматкерлерди колдоп, аларга дем берген окуялар болду.
укук коргоо органдарынын кызматчыларын жана аскер кызматкерлерин турак жай менен камсыз кылуу боюнча өлкө жетекчилигинин ишинин натыйжасында жазык аткаруу тутумунун кызматкерлерин социалдык коргоо багытында кызматкерлерге кызматтык турак жайлар тапшырылды. COVID-19 эпидемиясынан улам келип чыккан оор эпидемиологиялык кырдаалда жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын жабык мекемелеринде атайын контингент арасында илдеттин жайылышын алдын алуу боюнча иш-чаралар уюштурулуп, жаза аткаруу кызматынын мекемелеринде камакта кармоонун өзгөчө режими киргизилген. Аталган кызматынын ооруканаларында коронавирустук инфекциясы бар деп шектелген адамдарды дарылоо үчүн 230 орунду дарылоо атайын палаталары даярдалып, керектүү жабдуулар менен камсыздалган. Бул күндөрү жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын бөлүмдөрүнүн жана региондорду мекемелеринин жетекчилери, медицина кызматкерлеринин катышуусу менен жума сайын онлайн жолугушуу жана брифингдер уюштурулуп турат. Күнүнө 2 жолу борбордук аппаратта, жабык жайларда жана кызматтык жайларында дезинфекциялык дарылоо жүргүзүлүп, тийиштүү иш-чаралар өттү. Натыйжада атайын контингенттин арасында COVID-19 инфекциясы расмий катталган жок. Текшерүүлөрдүн корутундусу боюнча атайын контингенттин ичинен бир пневмония гана расмий түрдө катталган. Бүгүнкү күндө жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматында дезинфекциялоочу каражаттар жана коронавирус симптомдорун дарылоо үчүн дары-дармектер жетиштүү. 47 мекемедеги борбордук ооруканада жана жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын ооруканасында өпкөнү жасалма дем алдыруучу 2 каражат, ошондой эле 12 даана кычкылтек концентраты, 20 даана пульс өлчөөчү каражат жана 2 даана кычкылтык генератору бар. Өтө зарыл дары-дармектер камсыздалып, УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ кабинеттери уюштурулган. Поликлиниканын жана оорукананын дарыгерлеринин орто жана кенже медициналык персоналынын саны 36 бирдиктен турат. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы Кыргыз Республикасынын президентинин, жогорку кеңешинин, өкмөтүнүн коюлган тапшырмаларына, аталган кызматтын негизги уюштуруучулук иш планына ылайык иш алып барылат. Жыл ичинде мекемелерде ыкчам режимдик кырдаал толук кандуу көзөмөлдө болуп, эч кандай оорчундуу укук бузууларга же башаламандыкка жол берилбеди.